Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кубанч Чороев, Best-Way элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин мүчөсү. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул курулуш компанияларынан батир сатып алуу кеңири жайылган. Мен азыр сиздерге ушул курулуш компаниялары менен биздин кооперативдин салыштырмалуу анализин айтмакчымын. Эмне үчүн кооперативден батир алуу курулуш компанияларына караганда пайдалуу жана ишенимдүү. Кандай артыкчылыктары бар кооператив аркылуу алгандын? Мунун 3 себеби бар. Биринчи себеби, кооператив сиз тандаган даяр батирди сатып берет. Биздин кооператив бир гана курулушу бүткөн, техпаспортту бар, юридикалык жактан таза квартираны гана өзүнүн пайщиктерине кезеги келгенде сатып берет. Бардык документтерди текшерип, эч кандай аресте жокпу жана башка документтерди текшерип, юридикалык таза болгондо гана биз даяр батирди сатып беребиз да. Муну кантип алышат? Өздөрү объявлениялардан, жанагы жарнамалардан чалып, билип, басын такташып, өздөрү соодалашып, бир баага келгенден кийин гана биздин кооператив алардын арызынын негизинде ошол өзүлөрү айткан даяр батирди сатып берет да кооперативдин мүчөлөрүнө. Ошондой эле биздин кооперативдин мүчөлөрү жанагы салынып бүткөн үйдөн техпаспорту бар, бирок ремонт боло элек квартираларды да сатып алса болот да. Маселен, эгер техпаспорт бүт документтери даяр болсо, ремонт боло элек, жанагы орусча айтканда под самоотделку квартираны дагы сатып алса болот. Биздин кооперативдин мүчөлөрү мына ошондой квартираларды дагы биздин кооператив аркылуу сатып алып атат. Экинчи себеби, бизде кооперативде жанагы 10 жылдык мөөнөт болгондуктан ай сайын төлөм аз болуп атат да, баягы аренда менен эле бирдей болуп атат. Ал эми курулуш компанияларда биринчи баягы 30%-ын азыр тök, анан үй курулуп бүткөнчө калган сумманы тök деген шарт бар да. Ошондуктан бир 6 айдан 3 жылдык мөөнөткө чейин бергендиктен ай сайын төлөм кымбатка түшүп калат. Ошондуктан элдин бардыгынын эле колунан мындай 3 жылдын, 2-3 жылдын ичинде же 1 жылдын ичинде төлөп берүү кыйынга туруп калат да, оңойга турбайт. Биздин кооперативде 10 жылдык мөөнөт болгондуктан албетте төлөмдөр жеңил. Сиздер буга чейин көргөндөй, ай сайын төлөм ушу болжолдуу аренданын баасы менен бирдей. Анан дагы бир өзгөчөлүгү биздин эмне үчүн дагы жакшы, биздин кооперативде бизде топтоо программасы бар да. Топтоо программасы бул деген, эгерде сизде жанагы кезекке турууга 35 же 50% болбосо, сиз кандайдыр бир мөөнөттө топтоо программага тура аласыздар да. Маселен, ушул кооперативдин бир 3 жылдык топтоо программасын деле карап көрсөк, канча жыл болот топтоо программасы? Аны албетте биздин кооперативдин мүчөсү өзү чечет. Бирок ушул эгерде 3 жыл топтоо программасын катышкан болсо, ал мындай болот. Сатып ала турган батирдин баасы сиздин топтоо мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша болот, биринчиден. Анан топтоо программасы бүгүнкү күндө батир сатып алуунун эң оңой жана ыңгайлуу жолу да. Маселен, мисалы сиз
ай сайын 20 миң сомдон топтосоңуз 3 жылда Бишкек шаарынын борборунан бир бөлмөлүү батир алууга мүмкүнчүлүк болот. Эмне дегенде 3 жыл 20 миң сомдон топтоо программасында турсаңыз, 3 жылда сиз 720 миң сом топтогон болосуз. Бирок ошол эле мөөнөттө болжолдуу 2 миллион сомго батир сатып аласыз да. Ошондуктан бул программа өтө мындай кызыктуу деп айтсак болот, анан көптөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө туура келет деп айтсак болот да. Маселен, могул таблицадан көрүп тургандай деле, мисалы, сиз эгерде жок дегенде минимум бизде минималдык паевой төлөм деген бар, пайлык төлөм. Бул 15 миң сомду түзөт. Эгер жок дегенде ай сайын 15 миң сомдон кооперативке мүчө болуп кирип туруп, анан 15 миң сомдон төгүп турсаңыздар, анда 3 жылда сиз 525 миң сом топтогон болосуз да. Ал эми 3 жылдан кийин 1,5 миллион сомдук квартира сатып алганга мүмкүнчүлүгүңөр пайда болуп калат. Ай сайын төлөм график менен андан кийин 9 миң сомду түзөт да. Эгерде 20 миңден топтогон болсоңуздар, 3 жылда 720 миң сом топтойт экенсиздер. Ал эми ала турган квартираңыздын баасы 2 миллиондун тегерегинде болот. Ай сайын төлөмүңөр 12 миң сомдун тегерегин түзөт экен да. Мына ушундай топтоо программанын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, бүгүнкү күндө биздин кооперативде 700дөн ашуун адам мүчөбүз ушул топтоо программасында турат. Бул программанын дагы бир жагы эмнеде? Сиз ай сайын милдеттенме, өзүңүз үчүн милдеттенме алып атасыз. Мен келечекте квартирамдын 35%-ын топтоп турайын деп, ай сайын унутпай, баягы кандайдыр бир дисциплина болот да сиз үчүн. Төгүп турасыз, бирок 3 жыл деген мөөнөт бул бат эле өтүп кетет да. Бирок ошол 3 жылдык мөөнөттө сиз квартиралуу болуп калсаңыз, кандай сонун нерсе, туурабы? Мен ойлойм, сизге ушул маалыматтар кызык болду деп. Эгерде толугу менен маалыматты уккуңуздар келсе, эгер биздин кооперативге кантип мүчө болуп катталса болот, ушул маалыматты биздин кооперативдин мүчөлөрүнүн телефондорун ушул телевидениядан алып, байланышып, сурап билип алсаңыздар болот. Анда эмесе сиздер менен кийинкиден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.